Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Анда эмесе адабий окуу сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы балдар өкүнүч жана көрсө аңгемелери болмокчу. Сабагыбыздын максаты тема жөнүндө түшүнүк аласыңар, чыгармалардын тарбиялык маанисин терең түшүнүп жетесиңер балдар. Ата-энелердин сөзүн эки кылбай, аларга камкор күйүмдүү болууга тарбияланасыңар балдар. Анда эмесе өкүнүч аңгемесин угабыз. Керимдин ушул адаты эми баарына дайын болду. Керим, музоону казыкка байлап койчу, деди апасы. Керим алыстан туруп эле, мейли апа, деди да андан ары оюнга кетип калды. Андан кийин чоң энеси, ай балам, атаңа карабаш, оргон чөптөрүң жок дегенде үйүшүп койсоң болот деп эскертти. Мейли чоң эне, ошентем, деди да бирок аны да жасаган жок. Кечинде атасы үйгө келгенде чоң энеси менен апасы Керимдин акмак кулактыгын айтышып даттанышты. Анда атасы, Керим, балам, бала деген улуунун сөзүн эки кылбайт, айтканын аткарат. Эртеңден баштап оюнуңду токтотосуң да жумуш кыласың, макулбу? Деди. Анда Керим, мейли ата, айтканыңыздай болот деп убада берди. Анан эле эртең мененки чайды ичкен соң баарын унутуп оюнга кетип калды. Чоң энеси нааразыланып артынан үн салды. Алда балам-ай, кечинде атаңа эмне деп убада бердиң эле? Керим, болбачым келе кал, козуларды экөөлөп дөңгө жайып карайлы. Мейли чоң эне, азыр деп жооп берди. Бирок ага да барган жок. Керимдин мейли деп коюп убадасын аткарбаганын билип калган балдар ал оюнга келгенде, мейли бай, ойнойсуңбу деп шылдың калышты. Керим мейли же жок деп айтарын билбей туруп калды. Өзүнүн чекилигин досторунун тамашасынан улам түшүнгөн Керим абдан эле осол болуп өкүнүп калды. Анан ал оюнга кошулбай эле чоң энеси козуларды жайып жүргөн дөңдү көздөй тызылдап чуркап жөнөдү. Көрдүңөрбү балдар, силерге түшүнүктүү болдубу аңгеме? Анда эмесе суроолорду карайбыз. Керим кандай бала болуптур балдар? Ал кандай убадаларды берди эле? Керим өзүнүн катачылыгын түшүндүбү? Азаматсыңар. Анда эмесе кийинки аңгеме көрсө деген аңгемени тыңдап угуп турабыз балдар. Апасы шаштыра жумшады. Алым, тур балам, козулар бедиге кирип кетиптир. Айдап келип короого камап койчу, көккө жарылып өлбөсүн. Азыр апа. Алым кум үстүндө машинесин ары бери айдап оюнга алаксып отура берди. Апасы өзү туруп козуларды короого камады. Бир топтон кийин, ай балам, тур эми, оюнуңду токтот да, козуларыңа суу бер. Ысыкта аябай чаңкап калышты, деп апасы дагы бир иш буйрду. Азыр апа. Баягы эле кейпинде камырабай оюнун уланта берди Алым. Апасы түтпөй кетти. Өзү чакага суу көтөрүп келип козуларга берди. Алымтай, мен айткан жумуштарды качан аткарасың? Козуларды короого камап суу бер дебедим беле? Мен сага, деп апасы суроолуу карады улун. Алым, азыр апа, дейт, дагы деле кебелбей. Азырың качан бүтөт деги балам? Азырымбы апа? Азырым азыр бүтөт, апа, деп жооп берди Алым. Дале баягы калыбында. Апасы бул сапар түтпөй кетти. Уулуна абдан эле капа болду. Көрсө азыр деп убада берип коюп отура бербей, ар бир ишти өз убагында бүтүрүү керек экен. Силерге түшүнүктүү болдубу балдар аңгеме? Азаматсыңар. Анда эмесе сөздүк ишке кезек берсек, балдар, көккө деген сөз бул жаңы чыккан беден айтат экенбиз. Анда эмесе суроолорго жооп беребиз. Алымдын кылганы туурабы? Эгер сен Алымдын ордунда болсоң эмне кылат элең? Апасы баласына эмне үчүн капа болду? Өкүнүч аңгемесиндеги Керим менен Алымдын кандай окшош жактарын байкадыңар? Ушул боюнча айтып бересиңер балдар. Анда эмесе үйгө тапшырма балдар, жакшыга бир сөз, жаманга миң сөз деген макалдын маанисин чечмелеп айтып бересиңер. Көрүшкөнчө саламатта калгыла балдар.